Хянгодан. Хачимы. Менин атым Игамбердиева Рукая. Мен номер 5 мектепте 10 класста окуйм. Мен каратеге 9 жашымда келгем. Кантип келип калдым десем, кичинекей кезимде бөбөгүмдү эле берейин деп чечишкен, бирок бөбөгүм өзү кичинекей болгондуктан мени дагы чогуу бөбөгүмдүн жанында болуп тур деп чогуу барып баштап, ошондон улам карате менин экинчи үй бүлөм болуп, мага жагып, ошондон бери азыркы учурга чейин машыгып келем. Каратеге чейин негизи мен танцыга да барчумун, бирок танцыга 3 жыл барып, карате көбүрөөк жагып калган үчүн танцыны таштап каратеге келген болчумун. Бирок карате мени машыгып жатканда башка спортко кетким келген эмес. Биринчиден болуп эле бул өзүмдү өзүм коргоо үчүн, жана ошондой эле каратедеги каталар жана дагы бир башка өлкөлөргө чыгып, ошол жакта машыгып, башка досторду табып дегендей ошол тарабы мен аябай тартып калдым. Анан ошол себептен мен каратеде калып, азыркыга чейин машыгып келем. Рукая негизи аябай өз ишине так, айтканын жасайм деген бир көктүгү да бар да. Ушу максат койсо ошого жетем депчи. Ошо кичинекей кезинен тартып каратеге барып атат. Анан эми чоңойгон сайын кыз балага каратенин зарылчылыгы барбы деген суроону коюп, анан балким барбай эле коесуң, башка багытты тандайсың десем, жок, башында ушул нерсени максат кылдым. Мен эми буюрса ушул нерсени акырына чейин алып барам деген оюм бербейт. Андан сырткары англис тили предметине барат. Буюрса мына жакынкы арада флеш программасына дагы 1-2 турларга тапшырды. Анан ушул 3 турун өтөм деп, ошол жака буюрса план боюнча барам деп максатын коюп, ошонун үстүндө иштеп аткан үчүн. Рукаян эртең менен турганда тартып, кеч киргенге чейинки ар бир убакыты мындай бөлүнгөн да. Эртең менен турганда туруп, мектепке келет, мектептен кийин эле англис тили курсуна барат. Андан кийин кайра келип эле каратесине барат, ошондой. Анан комузга да барат. Башка спорттордон мисалы көбүнчө могу дзюдо, анан таэквондо менен каратени алмаштырыша берет. Бирок биз каратеде болсо ошол атайын каратеге керектүү болгон форманы кийип, поясту байлап, жана ошого керектүү экипировкаларды кийип машыгабыз. Жана биз бул жерде бутубуз менен дагы, колубуз менен дагы жакшы иштейбиз. Карате 2 жака бөлүнүп кетет, бул ката жана кумите болуп. Азыркы учурда биз 2 тарабын тең алып кетебиз, бирок көбүнчө бизге кумите керек болот. Катаны биз ушундай поястарды тапшыруу үчүн эле гана колдонобуз. Алда дагы бирок аябай көп мындай тепчилер болот, алардан өтүп гана кара поясты ала алабыз. Соревнованиялар азыркы учурда аябай көп болуп баштады, жана ошондой эле сборный командада болгон үчүн Казакстан, Узбекистан жана алардан тышкарыдагы мындай чет өлкөлөргө чыгып каратеге машыгабыз. Мисалы жакын арада эле Китайга барып, Азияга барып келишти. Жакшы деген байгелерди алышты. Жана ошондой эле былтыр болсо Филиппинге барып келишкен, Азияга. Жана Кыргызстан ичинде дагы көптөгөн мелдештер болуп турат. Мен негизи былтыр республикадан 2-нчи орун алып калгам. Быйылкы республикага аябай даярданып жатам. Мурун 14-15 жашында мушташсам, быйылкы жылы болсо 16-17 жашында мушташам. Жана мен өзүмдүн жетишкендеримди айтып кетсем, былтыркы жылы Узбекистанга чыгып келдим. Ал жактан 2-нчи орунга ээ болдум. Жана ошондой эле Казакстандан дагы машыгып, международный соревнованиядан 3-чү орунга ээ болдум. Ошондой эле Бишкек ичинде өткөн мелдештерде болсо Бишкек Опенден командный бойдон 1-чи орунга ээ болдук. Бул болсо менин 5 жылдан бери машыгып келе жаткан карате спорту боюнча алган медальдарым жана кубоктарым.
Бул жерде медалдардын арасында 1-орундан 3-орунга чейин бардык медалдар бар. Алардын арасынан дагы Кыргызстан ичинде болгон мелдештерди алган жана ошондой эле чет өлкөгө барып Узбекистан, Казакстан өлкөлөрүндө алган медалдарым бар. Бул мисалы мен Узбекистан каласынан алган медалим. Ал жактан финалга чыгып, финалда тилекке каршы утулуп 2-орун болуп калган. Дагы айта кетчү, бул мисалы Кыргызстан Open ар дайым Кыргызстан ичинде жылына бир жолу Кыргызстан Республикасында Кыргызстан Open болуп турат. Бул болсо менин оюмча Казакстан каласынан алган медалим. Жана бизде ар бир жыл awards болуп турат. Ал жакта болсо өзүбүздүн бир жылда көрсөткөн деңгээлдерибиз боюнча бизге бөлүштүрүп берет. Жана ошондой эле бул жерде Бишкек Open деген медалим бар. Бул медаль туурасында айта кетсем, бул медальды мен болсо командный бойдо кыздар менен чогуу чыгып 1-орунду алганбыз. Чет өлкөгө чыкканда аябай кыйын болот. Бул мисалы Кыргызстан ичинде болгон мелдештерде менин категориямда 1-2-3-төн эле кыз болсо, чет өлкөдө албетте 10дон ашык кыз болот. Алардын арасында утулуп жана утулуп калган дагы убакыттар болгон. Мисалы Казакстанда мен 3-орунду алыш үчүн 3-4 бой утушум керек болчу. Бирок ал жактан 1-бойду утуп, 2-синде утулуп калып аябай кайгырып ыйлаган болчумун. Бирок агайым келип, сен 3-орунду алышың керек, сен аракет кылышың керек деген сөздөрдү мага айтып, анан мелдешке чыгып 3-орунду алып келгем. Азыр ага чейин дагы Алматы каласында мелдеш өтөйүн деп жатат. Ошол жака дагы аябай даярданып жатабыз. Жана республика декабрь айында болгон үчүн ага дагы аракеттер акырындан болуп жатат. Башында барып баштаганымда кичинекей болчумун да, анча деле сезилбейт болчу. Бирок акыркы жылдары 9-10 класс болгондо аябай кыйналып баштадым. Бирок ошого карабай сабагымды тренировкама чейин өткөрүп жасап, жана адан кийин болсо тренировкама келип машыгып, үйгө барып калган иштеримди бүтүрүп жатып алдым. Андай кыйын деле болгон жок. Эрте менен эрте туруп мектепке келем. Ал жактан мектепте окуп бүтүп, саат 1-лерде чыгып үйгө барам. Үйгө барып, бүт тапшырмаларымды аткарып, саат 4-төрдө чыгам. Анткени менде саат 5-те англис тил курсум бар. Курска катышып коюп, 6-дан 7-ге чейин ал жактагы тапшырмаларымды бүтүрөм. Андан соң 7:30 каратеге келип, машыгып, каратеден саат 9-да чыгып, үйгө 10-дордо барам. 10-дордо барып, калган иштеримди бүтүрүп, анан кийин жатам. Негизи карате бизде жумасында 5 жолу болот. Понедельниктен дүйшөмбүдөн жумага чейин болот. Анан кээде шемби күнү болсо биз кээде бардыгыбыз чогулуп кросско чыгып калышыбыз мүмкүн. Негизи чарчап калбайм, анткени мага карате аябай жагат, анан машыкканда аябай жагат. Ошон үчүн анча деле чарчабайм. Сабактан азыркы учурда англис тилине аябай кызыгам. Ошондой эле акыркы күндөрү биология сабагы да аябай жагып баштады. Келечекте Кудай буйруса экономист тарабына кетем деп ойлоп жатам. Же болбосо журналистика жаатында жааты дагы мага аябай жагат. Бул тарапты дагы каратени, спортту таштабайм деген ойдомун. Анткени мага ошо спорт менен машыккан аябай жагат. Анан бирок келечекте ошо чет өлкөнү кыдырсам, чет өлкөгө чыксам деген дагы ниеттерим бар. Ачыгын айтканда мен алгач ушул кызымна 10 класс болуп калды. Оолумду деле өкөнтөң чет өлкөгө кетесиң, чет өлкөгө барышыңар керек деген багытты бере бериптирмин да. Анан азыр байкап отурсам, чет өлкөгө кеткенде баардык мыкты жигит уул кыздарыбыздын баары чет өлкөгө барып, кайра келбей ошол жакта калып калат ба? Ошону ойлогондо, жок, Кыргыз үчүн эле кызмат кылгыла, багытыңарды, кесибиңерди тандагыла деген ойдо болуп атам да. Кыз балага дейле, уул балага деле ата эненин эң негизги тилеги бул бактылуу болсо экен. Бактын ичинде баардык нерсе камтылып атат. Ансыңар өзүнүн кесибин туура тандап, Кыргызга кызмат кылган уул кыздардын бири болсо деп максат кылып атам, тилек кылып атам.